Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Биз кайрадан адабий окуу сабагын өтөбүз. Сабакты баштардын алдында жагымдуу маанай түзөлү. Кана балдар, бардыгыбыз бул сөздөрдү кайталап чыгалы. Мен акылдуумун. Мен сабырдуумун. Мен сабактарды жакшы окуймун. Мен бактылуумун. Кана балдар, айттыңарбы? Анда силер азаматсыңар. Сабактын темасы Күкүк Зейнеп. Ал эми сабактын максаты. Чыгарманын мазмуну менен таанышасыңар. Ынтымактын, кайрымдуулуктун, эмгекчилдиктин маанисин талдап ой бөлүшөсүңөр. Сынчыл ой жүгүртүп, өз пикирлериңерди айтканга үйрөнөсүңөр. Анда эмесе балдар, текстке көңүл бурабыз. Тура кой. Аталуу 6 тойду. Энелүү 2 тойду. А сенин уйкуң күн аркан бою көтөрүлгөнчө канбайт. Жадырап күн тийип, айлана өзүнчө эле ырахат. Ылдам туруп көнүгүү жаса, таза жуун. Дал ошол учурда балдар хору Күкөктү ырдап калды. Көктөмдө келип жайнаган, таңды кеч көксөп сайраган, таанымал үнүң угулат, келипсиң Күкөк кайрадан. Күкөк, Күкөк. Уялып Күкөк жашынба, сыр сурайм сенден жашырба. Кышында кайда кетесиң, сайрайсың келип жазында. Күкөк, Күкөк. Чоң эне, эмне үчүн Күкөк, Күкөк дейт? Каяка кетет кышында? Эмне үчүн сайрайт жазында? Ырдап бүтсүн, Күкөк Зейнеп жомогун айтып берейин. Балдардын ыры басылды. Күкөк сырын билүүгө небере да шашылды. Илгери бир заманда жашаган дешет бир кемпир чал. Короосу толгон кою бар. Желеси толо жылкысы бар. Тиричиликти өткөрүп, көр оокат жагына болушпаптыр эч бир зар, деп баштады чоң эне жомогун. Так ошол кемпир чалдын суйкайган сулуу келишкен 2 кызы бар экен. Улуусунун ысымы Күкөк экен башынан. Кичөөсүнүн жөлөк болсун деп Зейнеп койгон жашынан. Мына ошол 2 кыз эрке болуп өсүптүр. Сылап сыйпап чачтарын, боёп бети каштарын, эртеден кечке эрмеги акыйлашып өтчү экен. Анысына себепкер ата энеси экен. Күкөк, кой кайры, десе атасы. Зейнеп, сен кайры, дечү апасы. Күкөк, сууап кел, десе апасы. Зейнеп, сен баргын, дечү атасы. Абышка кемпир биринин сөзүн бири укпай, бирине бири каршы чыгып жүрүп, эркелерди ого бетер эсиртип алышыптыр. Күндөр күнгө алмашып, айлар айга алмашып, жылдар жылга тогошуп, арадан далай жыл өтөт. Баягы кемпир абышка кайрат көөдөн тайышыптыр. Оокат кылар киши жок, төрдө олтуруп калышат. Койлору кетет коңулга, жылкысы кетет жылгага. Кайрасаңар болбойбу? Кайран мал кетти талаалап. Каргыган баккан болбосо, бөрү кушка таланат, деп ата эне кайрылса, капарына алышпай каяша айтат кыздары. Малда жок биздин ишибиз, биз эми чоң кишибиз, дешет. А түгүл үй оокат кылганга бирин бири жумшай башташат. Тезек терип кел, Күкөк, дейт Зейнеп. Сен өзүң бар, дейт Күкөккө. Сууап кел, Зейнеп, дейт Күкөк. Суусасаң өзүң бар. Күл чыгар, Күкөк, дейт Зейнеп. Күн кор белем, дейт Күкөк. Эссиз өскөн 2 кыз ырктары кетип ырбаптыр. Карыган ата энеге эч ырайым кылбаптыр. Айласы кетип мүңкүрөп, абышка кемпир түңүлөт. Эрезеден ашканча эс акылга келбеген, силерден эмне жакшылык көрөйүн, деп каргаса энеси, тескери берип батасын каргаган экен атасы. Бириң чакырып куш болуп сайрап калгыла, баладан убай түк көрбөй балапан баспай калгыла.
Каргышка калган эки кыз болгон дешет көп куш. Ошондон бери куш болгондо мыш болуп, уя салып марытпай, балапан басып жарытпай, көрүнгөн даяр уяга жумурткасын таштап кетишет. Балапанын багышпайт, балапандары дагы чыныгы ата-энесин таанышпайт. Көкөк менен Зейнеп дагы баягысын коюшпайт. Бири-бирин жумшашып, дале болсо таанышпайт. Зейнеп жүрөт, көкөк деп, бадалдуу тоонун бетинде. Көкөк жүрөт, Зейнеп деп, дүйнөнүн бир четинде. Балдар, силерге Мелис Абакировдун Көкөк Зейнеп чыгармасы жактыбы? Кана ой жүгүртөбүз. Балдар, азыр текстеги тааныш эмес сөздөр менен иштейбиз. Эрезеден ашканча чоңоюп, эс акылдуу адамдардын катарына жеткенче деген мааниде. Ырктары ынтымагы деген мааниде. Баладан убай түк көрбөй деген сөз баладан жакшылык көрбөй деген мааниде айтылат экен. Балдар, бул сөздөрдү деттериңерге жазып алгыла дагы, маанисин түшүнүп жаттап алгыла. Эми балдар, Көкөк менен Зейнепке мүнөздөмө берип класстер түзөбүз. Көкөк менен Зейнеп кандай экен? Кайрымы жок, тарбиясы жок, жалкоо, эси жок, мээримсиз, акылсыз кыздар экен. Балдар, кана сабагыбызды бышыктайбыз. Суроолорго жооп табабыз. Көкөк менен Зейнеп кандай кыздар болушуптур? Оюңарды кантип далилдейсиңер? Ооба балдар, алар эрке өсүп, биринин сөзүн бири укпай, жалкоо, тил албаган, эси жок кыздар болгон. Экинчи суроо. Алардын акылсыз, жалкоо, тил албас болуп калышына ата-энесинин күнөөсү барбы? Жана эмне үчүн? Ооба, бар. Атасы менен энеси кыздарына туура багыт бере албай, биринин сөзүнө бири каршы чыгып, эркелерди ого бетер жалкоо кылып алышкан. Демек, ата-энесинин дагы күнөөсү чоң экен, балдар. Үчүнчү суроо. Эмне үчүн Көкөк Зейнеп куштары өз жумурткаларын баспай, балапандарын бакпай, башка бирөөлөрдүн даяр уясына таштап кетишет экен? Анткени балдар, ата-энесинин каргышына калып, куш болуп сайрап, уя салып балапан баспай, даяр уяга жумурткасын таштап кетишет. Төртүнчү суроо. Ата-энени капа кылбаш үчүн кандай кыздардан жана уулдардан болуу керек деп ойлойсуңар? Ооба балдар, ата-энесин капа кылбаган, акылдуу, эмгекчил, ата-эненин эмгегин баалаган уул кыздардан болуш керек деп ойлойсуңар. Эми балдар, ооба же жок деп жооп берип, өз оюбузду ырастап көрөлү. Көкөк Зейнептин ата-энеси бай болушкан. Көкөк Зейнеп эрке болуп өстү. Кыздары ата-энесинин айтканын угушчу. Ата-энеси тарбиялаган кыздар акылдуу болушкан. Кыздары өтө сылык эле. Көкөк Зейнеп куш болуп учуп кетти. Балдар, ушул сүйлөмдөрдүн тушуна ооба же жок деп өзүңөрдүн түшүнгөнүңөрдү белгилегиле. Демек балдар, Көкөк менен Зейнептей болбой, тартиптүү, үлгүлүү балдардан болушубуз керек экен. Анда үйгө тапшырма берем. Чыгарманы окуп, темага ылайыктуу макал таап, макалды чечмелеп жазып келесиңер. Балдар, кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.